Каяктан келе атасыз? Бул канча төө? Жерде азыр 10 та бар. 10 төө бар, Баллары бар жерде. 5 та сагылады жерде. 5 салат. Күнүгө ушул ат менен төө карайсыз. Төөлөр катар жүрөм. Азыр төөңөр теберет деп баягы жүрөктү түшүрдү. Бирок колго үйрөнүппү. Адамга залакасын тийгизбейт. Ерлан мырза азыр ушундай төөлөрдүн балдары менен энеси келет атат. Тиштейт азыр. Ерлан кандай экен төөлөр? Мына ушундай төө баккан фермерлердин ишмердүүлүгү менен таанышып жүрөбүз. Төөнү сүйдары дешет. Көп жерде бар экен, Мына жаңы бир баласы бар экен, тайлак. Тайлак дейби, не дейт? Бото дейби же? 1 жашар мотору, 2 жашарын тайлак. Ушундай 15 төө бар экен бул жерде. Ерлан мырза азыр төөлөргө келип алып, өзгөчө кызыгуу менен карап жаткан мезгили. Бул төөлөрдүн балдары 2 жаш болуп калган окшойт азырынча. 3 бар экен бул жакта. Бул 3 сыртка кое берилбейт экен. Ушул жерде багылат экен. Мына бул жакка байланган төөлөр азыркы учурда саалып жатат. Азыр биз барып, эсин кепке тартабыз. Төөлөр бир тепесимизде караганча басыңыз экен. Бул төө экен. Жакта саалып жатат. Баласы. Ассаламу алейкум. Төө саалып жатасызбы? Баласы теппейби? Жок. Бир төөдөн канча литр чыгат сүт? Азыр күндө жакшы бергени 1 литрге жетип атат. 1 литрге жетип атат, Жакшы сүт берген, жакшы дегенде. Бир күндө ошондо 1 литр сүт берет экен да, төө, Жок, бир күндө 3 жолу сайыз экен. 3 жолу? Bir күндө 3 жолу сайыз, 5 та төө сайыз экен. Сен өзүң эле сайсың. Акам ошо жерде балдарын чыгарып, каралашат. Кыйын эмеспи төө сааш? Уже үйрөнүп калган. Уйдун сүттөн кандай айырма мындай уй сааган менен төө сааган? Уй сайганда отуруп сайсыз, эч колдоп сайсыз, бунда бир колдоп сайсыз да. Туруп алып саайыш керек анан. Туруп алып, кичине кыйынчылыгы бар. Төө сатканда. Уй сатканда асан болсун. Анан жат адамдарды көрсө азыр ийбей коет деп менен нар жака чакырдыңар да. Ийгенден кийин чакырдыңар. Бунун кандайча? Мен жат экендигимди кантип билип атат булар? Булар кызганат, уже сразу билет, менден башкасына сайдырбайт булар. Демек акылдуу. Адамдарды айырмалай билет, таанып. Ошондой. Билет да. Эмне чыгарам? Каттаны чыгарам. Каттаны. Ал жакта да наркылар да салат экен да,
ichkari uradi. Monga ichkari. Yaran turib turasizmi sizni bilan? Hani 200 kilometre yolunu söylüyorum. Ama ikinci kapıya da geldi mi? Al tuttu. Siyah gezin diyor. Siyah gezin diyor. Töylөргө эмне себептен мындай материалды ороп койсуңар желин жака? Балдары өлүп койбосун. Балдар эми койбошун. Булар балдары менен чогуу оттошот да, Балдарынан чогуу барып төрөшөт да. Төйлөр кандай чөп жешет? Töylөр баягы төйткөн бар, ёнтог деп. Тикендүү чөптөрдү жакшы көрөт. Тикендүү чөптөрдү жөөсүн. 5 töylü sayıp bittik. Endi hazır sırtta adamlar var. Sakır bilen uğurlan, bronxit bilen uğurlan, rak uğurlar var, her türlü uğurlar var da. Oşolar 21 günden 42 güne başlap içişet. Bir içkende 200 gramla içişet adamlar. Her sakkanda erteminen, abette keçinde, sveji sayımız ısının boyunca apçıkıp veriyor sütleri. 250 gramdan, he? 200 gramlar. 200 gramdan. 3 mal. 3 mal. Күнүгө канча адамдарга сүт бересиңер? Endi hazır günde 10'dan aşağı adam var, 10'dan aşağı adamın süt veriyoruz. Ertelip tutturat var, oşunda sveji sayıp turarız. Oşo sveji boyunca içişet adamlar. Эже сиз айтып койсоңуз, төнүн сүтүн ичкени келдиңизби? Неге жакшы экен же ден соолуктун алдын алып эле ичип койдасызбы, кандай болду? Барлык нерсе кетсе болот экен да. Бир профилактика ден соолуктун алдын алып ичсе болот экен. Ооругандар ичип атабыз, ошого ичип атабыз. Ошо. Күнүнө канча мал ичесиздер? 3 мал 200 грамм. 200 граммдан 3 мал ичесиздер. Ертең мен адетте кечирdim. Сиз өзүңүз кайсы жериңизде ооруп келдиңиз же болсо ден соолуктун алдын алып атасызбы, кандай болду? Ошо боорума ичип атам. 39 күн 41 күн ичем. Бул медиктердин уруксат береби? Медиктерден уруксат бере алган жокмун, бирок аябай немеси жакшы экен, таасири деп угуп келдик да. Өзүңүз кандай сезесиз? Канча күн болду? Кудайга шүгүр, бүгүн 39 күн. 39 күн. 41 күн ичесиз. Жакшы, мен Кудайга шүгүр келгендегиден аябай состоянием жакшы, күч кубат берет. Ошо көргөндөр да жакшы деп айтышып атат. Ошо ичип атабыз, Кудай шифа берсин деп. Эже сиз айтып койсоңуз, кандай экен? Ичип атасыздарбы? Мен дагы боор оорусуна ичем. Бул сүттү 2 жыл мурун Казакстанда ичкем. Жакшы результат болгон. Ошондуктан кайра келип, ошо 41 күн ичем, буюрса. 3 мал ичем, ачып.
Ertesi menen anana bekle geçinde sözsüz aç karnı iç керек. Анан кийин 2 саат тамак жейбиз. Süt içinde. Результаты жакшы, пайдалуу. Сиздин борун ооруй, смена ооруйса? Жакшы результат болгондо. Бул сүт ичкенден кийин боору оорубай калат экен, жагандай болот экен. Süt içkenden immunitet көтөрүлөт. Иммунитет күчтүү болсо, ден соолукка жакшы болот. Бул сүттүн составында полезный составлениялар бар экен, витаминдерчи. Ошондуктан пайдалуу адамдарга кеңеш берем. Бардыгына сунуштап атасыз, Бардыгына сунуштайм. Мен дагы телефонго барып ооруганмын. Анан курсагым дагы 2 жолу, 2 айдын ичинде 2 жолу шишип, анан ошто гастроэнтерологияда жатканым, ошо замиреже аябай жакшы врач, даваланып, анан нималарымны эмне болуп шишидиңиз же? Ал эмне илдет? сироз печенье шишти экен да, анан суу болуп, анан кайра ошо уколдарды алып келгенимден кийин иммунитетим түшүп, баса албай эле калдым да. Эмне жесем куса бердим. Бирок больницага жакшы эле келген болчумун. Анан машинаға келип, кичине бир немесинден ичкенimden кийин мен өдөп кайт кылганым калган да. Анан иммунитеттер көтөрөт экен. Бирок бир сире козгойт экен касалдычы. Кичине кыйналдым дагы. Кеге өтүп кетти вакытынча. Азыр жакшы мен буну кете албай жүргөнүм. Менден чоң акам ушул Алла разы болсун, балдарым рахатын көрсүн, туугандарым бардыгы нема кылыштан азыр акам ушул жерге 3 жолу өзүнүн жумушун ташап, мени ушул жерге жеткирип келип атат. Ошону дагы ичип жакшыман анча. Шошынырақ мен олған шампырым бар. Оны мен гематологқа жатып, 1 жыл мурун жатып келгенмин. Ушундай акыбалда өткөн 1 жыл мурун ичип кеткен да, буйдачы. Анан аппетити жок эле, аппетити ушундай кыйналып, такашып, кыйналат эле да. Анан ошону ичкенден кийин аппетит ачылды. Мындай өзүн жакшынан сезип алды. Баягы эми ооруган жери андай bir tasirle verdi da. Ötken safar. Anam bu safar geldik 1 yıldan keyin. Hazır hemen ошол işe seçmeye kaldılar. Hazır içip, yakşına özü sezip, tündözü tınçıra uktap kaldı. Yakşı yardımı var, ошол üçün buna jigirman bol etlerini bitip gider. Yani bu adamdan yardımı almatar, yardımı kıymatar. Өзүңүз да ичтиңиз беле? Özümün son safar içkerim, nazır içmedim. Son safar... Бирок өзүңүз кандай? Özümün davlenem var da davlenem yok olup yakın falan. Ana ne vardı, yok öyle içmedim. Ötken safar... Давленияңызды жок кылды бе? Бирок канча күн ача ичтиңиз эле? 20 күн ичип давленияңыз жок кылып алдыңыз. Медиктер текшердиби сизди? Yok, tekşirmedi. Bizim kızım medikale şuradan tekşirtiyorlar, davlenem yok. Kiletan beri yok oldu. Кызыңыз айтты жок деп. Ошоюнча врачтарга деле барган жоксуз. Yok var, yok mu? Негизи врачтар ушундай нерселерди сунуштайбы же сунуштабайбы? Bunu mu? Yok, uğraşlar. Ötkende ben kempirim şunçalık kıynalgan da. Jardında içkende. Ana uğraşlarga bargam. Bunu al özgönde uğraşlar korkmanman koçatkan bargana bildirip. Onlar biri Allah'ın için falan üstünde olmasını Сунуштабайт да эми. Төнүн сүтүн алам дегендерге ошол литрин канча сомдон сатасыңар, анан ар бир адамдарга 200 граммдан берет экенсиңер. Сому канча болот? Alып kete algan adamlar bolsa, litre alып kete algan adamlar bolsa 500 somdan bereriz. Nerede 200 gramdan içecek, 100 somdan içecek, bir içkende. Bir günde 300 somdan süt içecek. Her içişte 100 somluktan bereriz. 200 gramdan süt bereriz. Сүттү ушул жерден ичкен жакшыбы же сатып алып кеткен ичкенин жакшыбы? Ошол жерде свежий ысык боюнча алып бермеңиз ичкен жакшы. Мисалы үчүн өзү алып кетсе дагы боло берет. 4 күн 5 күн күчүн жокотуп өтүрө берет. Мисалы муздак жер болсо 1 айга чейин өзүнүн күчүн жокотуп өтүрө берет. Ошондой. Эми ава салкын болсо, азыр күндө ысык да, машинада
bizdeki olup kalaşı mümkün. Свежий içkeni жақсы. Эгерде сиздерге келе турган адамдар сиздерди кантип байланышып кантип таап келсе болот? Адрести айтып койсоңуз? Өзгенде Дубитил деген жерине келип туруп, Дубитил? Дубитил деген жерине келип туруп, төө баккандан else любой көрсөтүп коет. Ошол таксилер бар, каласа таксилер алып келип коет. Демек бул жерде өзгөндө жалгыз төө баккан адам сиздерсиздер. Бул кайсы көчө? Бет Айлампа деп коет. Айлампа. Орам деген жакта Чалартек махалла десе, ошол жерге келип коет. Эгер ушундай силер номериңер керек болуп байланышканга номериңерди издеп кала турган болсо адамдар, номериңерди дагы айтып койсоңуз? 551 менен 90 99 64. Дагы бир номери бар 556 менен 16 66 56 номери чаңып байланышып болот. Мына урматтуу көрөрмандар, төөнүн сүтүн ичем дей турган болсоңуздар, байланышсаңыздар болот азыркы чигит айткан телефонго. Биз сиздерди төөнүн сүтүн ичиңиздер же ичпеңиздер деп таңуулай албайбыз.